Кыргыз маданияты искусствосы, анын ичинде театр маданияты ордо толгус жоготууга учурады. Кыргыздын чыган актёру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кайталангыс образдарды жараткан гениалдуу актер Азиз Мурадилаев 2022 жылдын 17 декабрында узакка созулган оорудан улам 44 жашында дүйнөдөн өттү. Азиз Мурадилаев 1978 жылы 12 июнда Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Атасы актер Үсөн Мурадилаев, апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева өмүр бою театр маданиятына кызмат кылган адамдар болгондуктан Азиз Мурадилаев да ата-энесинин жолун жолдоп 1994 жылы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырган. Окуусун ийгиликтүү аяктап, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына артист катары кызматка кирип, ошол күндөн ушул күнгө чейин үзүрлүү эмгектенип келген. Азиз Мурадилаев оору менен алышып жаткан учурда да театрды таштаган эмес. Ал өмүрүнүн акыркы көз иримдерине чейин театрдын сахнасынан түшкөн эмес. Театр эле эмес, кинодо да кайталангыс образдарды жарата алган. Алардын эң этаптуусу Садык Шернияз режиссерлук кылган Курманжан Датка фильминдеги Алымбек Датканын образы болуп калды. Бул образ актерго Кыргыздын Даткасы титулун берди десек дагы жаңылышпайбыз. Мындан сырткары Чиркин өмүр сериалында Эркиндин, Апамдын махабаты сериалында Бакыттын образын жараткан. Анын көп жылдык эмгеги багланып 2011 жылы Кыргыз Республикасынын Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты болуп, алтын диплом менен сыйланган. 2015 жылы эркектин образын мыкты жараткан үчүн Ак Элибрис улуттук кино сыйлыгына ээ болгон. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наамы ыйгарылган. Азиз Мурадилаев менен коштошуу зыйнаты эртең 19 декабрда эртеменки саат 10:30 өткөндө өз өмүрүн арнаган Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Соло медиа YouTube каналынын жалпы жамааты Азиз Мурадилаевдин үй бүлөсүнө, ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.